Ысык-көлдө бараткан бул кемени Кыргызстан деп ала турган болсок, анда аны соңку 5 жылдан бери Садыр Жапаров башкарууда. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган битиңер барып добуш берип атасыңар? Депутат кезинде саясий окуялардан улам кылмыш иши козголгондо чет өлкөгө чыгып, кийин камалып, кыргыз саясатындагы эң татаал жолду басып өткөн соң, абактан түз эле мамлекет башына келген Жапаровдун феномени эмнеде? Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришти. Көптөн бери видеону элексиң. Мен баягы биринчи болгондо бир 21 жылы бергем. Андан бери уже 4 жыл болду. Вообще бере элекмин. Только неме менен берем. Кабарларга эле. Суроо жөнөтөт, сразу жоопторун жазам, моментально кайратып жөнөтүп жиберем. Запрет кылдым эле да, койчу убактымды коротуп. Ансыз деле неме болбосун дегем, анан эми анан сен фильм жасайм дегениңе эле макул болдум да. Садыр Нуркожоевич, анда маегибизди баштай берели. Садыр Жапаровдун президент болору 2020-жылы 6 октябрдын таңында эле белгилүү боло баштаган. Анткени ак үйдө алгандардын көпчүлүгү Жапаровду колдой турганын билдирип, аянтты ээлеп турушкан эле. Ошол жерде октябрь окуяларын чагылдырган журналист катары мен дагы бар болчумун. Мага 3,5 жыл абакта жаткан соң тарапташтардын алдына чыккан Жапаровдун ошол күнү эмнени ойлоп, өзүнө кандай максат койгону дайыма кызык болгон. Мен камалып жаткан жерге барганда эле ошо бир мен ошолорду көрүп эле маган үмүт артып атканын сездим. Аянтка келгенде аякта бир 20 миңдей адам болуп кетти. Ого өтер мен ушу бул бир гана ушу маган үмүт артып калган экен дедим. Анткени мурда байланышып атканда тарапташтар менен, мекенчилдер менен, эл менен байланышып отурганда, анан отуруп комментарийлерди окуганда деле көп жазып атчу. Бир эле үмүтүбүз ушу Садыр Жапаровдо калды. Ошону чыгарып келип президент кылыш керек. Ошондо ушул оңойт болуш керек деген үмүттү окучум да. Анан сезип турчумун. Анан келип тургандан кийин айттым, мына мен баарын кылам, силер мени угуп эле тургула, тарагыла, мародерчулук кылбагыла, талкалабагыла, өрттөбөгүлө эч нерсени. Бул өзүңөрдүн эле мүлкүңөр. Мына ак үйдү талкалап салыпсыңар, болду, андан башка эч нерсени талкалабагыла деп туруп айтып, анан кийин мен баарын кылам, силердин үмүтүңөрдү актайм мен деп айтып аттым. Акырын тарап кетиңиздер. Бул жерге тарап кетиңиздер. Биз барып уксаңыз, биз барып туруп бийликти легитимизациясы боюнча иш жүргүзөлү. Эми 2020 жылдын 6 октябрындагы таңы биздин өмүр бою эсибизде кала турган окуялардын бири. Себеби дегенде ошол маалда Садыр Нуркожоевич экөөбүз эл алдына биринчи ирет ошол акыркы бир 7-8 жылда биринчи ирет чогуу чыктык да. Анан биз ошол адамдарга келиш үчүн дагы өтө кыйналып келдик. Себеби дегенде ошол жерде бир буквально бир
100 метрге жетпеген жерде адамдар бастырбай ушундай адамдарда үмүт пайда болуп Садыр Нуркожоевичтин колун кармап калсам экен, кичине бир жерден тийип калсам экен деп ушу аракет кыла беришти да. Анан эми биз болсо экөөбүз эле жаныбызда 2-3 эле бала бар. Бизди деле тебелеп кетейин деп атат да. Эптеп зорго ошол жерге жеттик да. Анан ошол жерде элдин ошол күтүүсүн гана мен сездим да. Эл күтүп атты да бир нерсеничи. Эл күтүп атты. Анан акыры Садыр Нуркожоевич сүйлөдү, анан мен сүйлөп туруп давайте элибизге, журтубузга ошол Садыр Нуркожоевич жакшы президент болуп шайлап алайлы дегенде эл ошону күткөн экен да. Эл ошону жарылып кетти. Ошондо биринчи биздин максатыбыз алдыбызга коюлду да. Бүгүн кечинде уже Садыр Кудай кааласа мамлекетибиздин президентинин милдетин аткаруучу болот. Кыргызстандын эгемен тарыхында 3 жолу мөөнөтүнөн мурда бийлик алмашты. Өлкө башкаруусуз калып, саясий күчтөрдүн тиреши менен коштолгон мындай өткөөл мезгилден чыгып кетүү ар дайым жеңил болгон эмес. 2020-жылдагы октябрь окуясында саясий топтор Садыр Жапаровдун бийликке келишине ишене албай, каршы болуп турду. Бирок Жапаровдун эл арасында колдоосу күчөлө. Муну Айриай же болбосо эл аралык республикалык институттун изилдөөсү да көрсөтүп турган. Садыр Жапаровго байланыштуу айта турган болсок, 2020-жылга чейин жүргүзүлгөн сурамжылоодо анын рейтинги дайыма жакшы болуп келген. Башкача айтканда, дайыма туруктуу колдоочулары болгон. Кумтөр маселеси үчүн күрөшүп жүргөн мезгилден тартып эле эл аны өз кызыкчылыгын коргой ала турган, керек болсо бийликке каршы туруп, эл тарапта боло алган саясатчы катары кабылдап келген. 2021-жылы президенттик шайлоо алдында жолукканда ал мага абдан бир кызыктуу суроо берди. Ал мен жөнүндө оюң кандай деп сурады. Мен ойлонуп калдым. Себеби мындай суроого дароо жооп бере албайсың. Бирок бул суроого мындай деп жооп бердим. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков анан Садыр дедим. Эл башка президенттерди фамилиясынан, ал эми Жапаровду атынан тааныганы анын элге жакындыгын түшүндүрөт. Ушул аралыкта бир кыска бир 10 күн болгону менен чындыгында эле аябай көп окуя болду. Анан сизден сурайын дегеним, кайсыл учур болбосун кырдаал колдон чыгып мындай өлкөдө башламандык болуп кетүү, коркунучу же болбосо тобокелчилик бар беле ошол учурда? Сөзсүз бар болчу, анткени сырткы күчтөр дагы өтө катуу кийлигишип турган. Ошол 10 күн өзүң айткан ошо 4-октябрдан 6-октябрдан баштап 16-октябрга чейинки күндөрү мага бир кылымдай сезилип кетти да. Анткени сырткы күчтөр дагы келип, Сооронбай Шарипович калыш керек, президент болуп, сен премьер-министр болуп отура бергин. Анан Сооронбай Шарипович шайлоону өткөрүп, кайра шайлоону, жаңы шайлоону өткөрүп коюп анан кетет, андан кийин деле шайлоо болот, анан сен болосуң деген сөздөр болду. Мен ага таптакыр макул болбой турдум, анткени анда уже ошол мезгилде Сооронбай Шариповичти калтырып койгондо андан кийин кала берет болчу. Мен болсо 1-2 ай иштеп туруп премьерликтен кетет элем дагы, кайра эле ошондой окуя баягы эле илгерки нерсе улана берет эле да. Кээ бир топтор саясий кызыкчылыкты карманып атышты. Кээ бир топтор криминалдык кызыкчылыкты карманып атышты. Кээ бир топтор ошол бир эски бийликти сактап калабыз деген топтор да чыгып атты. Эски бийлик дегенде эми ошол эле Сооронбай Шариповичтин бийлигин сактап калабыз деген топтор чыгып атты. Бизде ушундай коркунуч болуп атты. Күнүнө бир нече жолудан ошол чоң жаңжалдар чыгып кетиш коркунуч болуп атты. Анан негизинен ушул биздин көп эле күчүбүз жана убактыбыз ошол топторду жайгаштыруу, токтотуу. Бирөөнү токтотуп аттык, бирөөнү өзүбүз барып аттык, бирөөнү адамдар жөнөтүп аттык. Токтотуш керек. Негизинен баягы ушу мамлекеттик органдын
эл журттун мүлкүн талап тоноо жана башка болбосун деген чоң маселечи. Ушинтип отуруп 10 күн убакыт өттү да. Бут тозуулар пайда болду. Баягы депутаттар толук чогулбай калды. Анан баягы ишеним кат менен шайлашты. Анан андай болбойт эле, ар ким өзү катышыш керек эле дегенде. Анан где-то бир 10 экен, кайрадан чогулуп дагы шайлады. Анда деле андан кийин эртеси күнү дагы айтып чыккандар болду. Жок, бул туура эмес болуп калды, андай болуп калды, мындай болуп калды. Анан акыркы жолу ушу 14 октябрь бекен резиденцияга чогулуп эне сайдан болуш керек эле. Же аркы конгресс колдонбу. В общем, эң 3-чү жолу кайра шайлап, анан ошондон кийин мына эми толук болду деди. А негизи биринчи жолку эле өзү негизи толук кандуу болгон. Анан ошондон кийин анан 14 болуш керек эле. Кайра шайлап, анан 15-inde Сооронбай Шарипович менен чечишип, кол коюшуп, макулдашып, анан 16-сында анан Сооронбай Шарипович отставкага кеттим, мына мен тапшырдым деп, анан кийин парламент аркылуу премьер-министр, ИО президента деп, анан толук бийлик 2 тизгин 1 жыл бир колго тийди. Ошондон кийин анан иштер башталды. Мына өзүңүздөр жыйынтыгын көрүп отургандай, уже 5-жыл болду. Жыйынтыгын өзүңүздөр көрүп атасыңар. Журналисттерден камера менен киргендерден биз биринчи болду окшойт кабинетке. Ооба, камера менен эч ким кире элек. Чечим ушул жерден кабыл алынат. Чечим ушул жерден кабыл алынат, ушул жерден кол коюлат. Ушул жерлерден анан тапшырма таратылат. Акыркы кайсы чечим кабыл алдыңыз? Акыркы эсимде жок. Бүгүн эле мыйзам боюнча. Жанакы неме мыйзам боюнча. Өлүм жазасы кирсинби же кирбесинби деп атпайбызбы? Ошону референдумга алып чыгабыз да. Биринчи талкууга коебуз, коомдук талкууга. Анан кийин андан өткөндөн кийин жогорку кеңешке алып чыгып, анан кийин референдумга жөнөтөбүз да, мыйзам. Ошол боюнча талкуу болуп, ошол боюнча тапшырманы жөнөттүк. Ичине өзгөртүү киргизет. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин анын Кумтөр алтын кени боюнча да чечимин күткөндөр көп болду. Бул чечим Жапаровдун саясий эркин сынап, анын канчалык чечкиндүү экенин көрсөтмөк. Анткени Жапаров 2010-жылы экинчи жолу депутат болуп шайланып келгенден кийин Кумтөрдү мамлекетке кайтарып алуу сунушун айтып, алтын кенге байланыштуу маселе анын негизги темасына айланган. Эмне үчүн муну кылбайбыз? Мен деле уже 2011-жылы, 10-жылдын аягында мен депутат болуп келдим. Анан 11-жылдан баштап бүт материалды топтоп алгандан кийин көзүм жетти. Кумтөрдү өзүбүзгө алсак болот экен. Комиссия түздүм, мени председатель кылышты. Ал да оңой эмес менен түзүлдү. Анткени эми Кумтөр мафиясы ал тиги чет өлкөдө эле эмес да, биздин Кыргызстандын ичинде дагы укмуштуудай мафия болчу да. Бул эң күчтүү мафия десек болот да, анткени аякта миллиарддаган долларлар тегеренип турат. Азыр деле көрүп атпайсыңар мынакей. Анан төрага болгондон кийин бардым дагы уже 4 айдын ичинде текшердим, күнү түнү дебей уктабай. Ошондо дагы аябай катуу тозуулар болду. Парламентке алып келгендеги жыйынтыгын көрдүңөр тигине. Бардыгы биринчи колдоп атты, анткени ал жерде 120 депутат болчу, бир 5 партия белек, 5 партия болчубуз. Баары эле колдоп атып эле 2 күндөн кийин тескери бурулбады бүт баары. Анткени тияктан акча келип таратты. Депутаттар эми алардын аттарын атабай эле коеюн, башка фракциялар ата журттан башка келип таратып берди. Анан эми премьер-министр менен президент колдобосо баланын өтөбү. Акча таратылып атса депутаттарга. Анан добушка койгону келгенде эле 35-36 депутат макул болду да калган бүт тескери добуш берди. Ошо менен өтпөй калды.
Бул 2012 жыл болчу. Мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 27-синде добуш берүү күнүндө каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. 45 депутат каршы берип, ошондуктан бул маселе өтпөй калды. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. Эми мындайда урматтуу депутаттар, чындыктай ачуу болот. Угуп турда, укула. Ушундан улам оппозицияда Кумтөр деп жүргөн Жапаровдун бийликке келгендеги пикири кызык болуп турду. Эл демин ичине катып, жаңы бийликтин кадамын күттү. Бирок Садыр Жапаровдун Кумтөр боюнча алгачкы билдирүүсү көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду окшойт. Өзгөчө бул кабарды Жапаровдун тарапташтары оор кабыл алды. Кумтөрдү дагы деле мамлекетке алуу позицияңыз кандай деп суроо берген экен. Мен ошол жерде жооп бергенмин. Азыр мурда 8 жыл мурда алсак болот эле. Азыр кеч болуп калды деп. Анткени ушу 8 жыл мурда алтындын запасы көп болчу. Андан бери 8 жылдан бери казып, эми калбай деле калды. Аны алыштын кажети жок деп бергенмин. Андан көрө ошол аягына чейин иштетип, Центера Голд. Ошол жердеки жана бузулган тоолорду калыбына келтирип, баарын ошентип кеткени туура болот деген оюмду билдиргенмин. Көрсө бул билдирүү Кумтөр менен боло турган чоң салгылаштын алдындагы тактикалык жүрүш болгон экен. Мен келип эле баягы Кумтөрдү алабыз десем, деп айтсам, анда Кумтөр баарын талкалап, уже кийин алтын Кумтөрдү иштетишке кыйын болуп калгандай кылып кеткен тат. Бул биринчиси. Экинчиси, шайлоо турат алдыда. Уже 1-2 айдан кийин эле шайлоого кирген тасың, анан шайлоодо дагы өтө катуу бут тосуулар болмок маган. Балким шайлоого да жетпей калышым керек беле, анткени миллиардтар ойноп аткан жерде bir 5-10 миллион доллар берип туруп, заказ берип койшоң ойле да. Анан ошон үчүн анан эми кийин убагында алабыз да деп, анан Кумтөрдө алтын калбай деле калыптыр, андан көрө ушулар иштетип аягына чейин чыга берсин. Анан рекультивация кылып кетишсин. Албайбыз Кумтөрдү деп койдум да. Бул эми тактика болчу. Бирок айла жок ушуга бардым. Мен ушул тактикам үчүн эле бир жок дегенде бир 10% добуш жоготтум да шайлоочулардын. Анткени мен өзүм Кумтөрдү алабыз деп тиги 20 жылдан бери келатсам, 15 жылдан бери ал үчүн отуруп чыксам, канча деген жоготууларга учурасам дагы, анан кийин мен келип туруп эле анан бийликке жетип алып, премьер-министр ио президент болуунан шайлоого баратып, жок мен албайм Кумтөрдү деш, өзүң деле элестетип көрчү, мени өзүңдүн ордуна коюп көрсөң, ким ойлойт эле, сен деле менин тарапташым болуп жүрсөң, анан менин аркаман чуркап жүрсөң, Кумтөр эле деп. Анан мен бийликке келип турган, жок албай калдык Кумтөр десем, сенин оюң кандай болот эле? Туурабы? Уже маган 90% ишенимден жоготот элең да. Анан бирок айла жок, эмне кылыш керек анан? Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелди. Ошентип, Садыр Жапаров 2021-жылы 10 январда шайлоого катышкандардын 79%-нын добушун алып президент болуп шайланды. Бирок Кумтөрдү мамлекетке кайтаруу процесси шайлоого чейин эле башталган. Жапаровдун расмий түрдө мамлекет башына келиши менен алтын кендин Кыргызстанга алынышы убакыттын эле маселеси болуп калган. Президенттен өттүк, ага чейин ошол кезде эле, ал шайлоого чейин эле Акылбек Жапаровду чакырып, мен ошол анан кийин баягы жашыруун тапшырманы бергенмин. Сен комиссия болуп иштей бергин, барып иштеп түзө бер, шайлоону өткөрүп келебиз, даяр болсо эртеси күн алабыз. Болбосо даяр болгон күн алабыз деп. Анан ал уже комиссия түзүп алып иштеп аткан. Биз шайлоого жете электе эле. Баягы октябрь, ноябрларда эле иштеп баштаган. Мына 2020 жылы 16 октябрда Садыр Нуркожоевич официалдуу түрдө премьер-министр болуп, президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ошол күнү 2020 16 октябрда мен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасы болуп дайындалдым. Президенттин милдетин аткаруучунун буйругу менен.
то есть Садыр Кожоевич буйругу менен. Мына ошондон кийин дагы биздин эми Кумтөр үчүн мурда биз оппозициялык маанайда туруп күрөшкөн адамдар болсок, ошол күндөн баштап Кумтөр үчүн биз уже бийликке келип тургандагы адамдар катары күрөшүүнү баштадык. Биз ойлогонбуз, Кумтөргө келсе, бийликте болсоң эле Кумтөрдү жөн эле алып койсо болот, Кумтөрдү жөн эле кайтарып койсо болот деген көптөгөн мындай ойлор болушу мүмкүн эле да мурунку кездерде. Бирок кийин келип бийликке келгенден кийин дагы Кумтөрдү алуу өтө оор экендигине биз ишендик. Анан майдын 17-синде даяр болуп алып келди. Анан майдын 21-inde алып койдук. Парламентке алып барып. Парламентке алып барардан 3 күн калганда тилерге маалымат жетип калыптыр. Алган атат, мына парламентке кирет, добуш коет. Эми бизде информаторлору бар, анан баягы Кумтөрдө кызыкчылыгы барлар бар. Кандайдыр жол менен маалымат кетип калганда, жетип калган тилерге. Ошол 3 күндүн ичинде баягы башкаруу системасын, электрондук башкаруу системасын барын талкалап, колунан келген жерлерин компьютерден барын программаларын өчүрүп, анан кетишпеди, качып кетишпеди баягы 3 күн калганда. Парламентке кирип, добуш коюп алып, түштөн кийин барып анан кийин Учкунду, Кумтөрдү барып басып туруп анан алдык да. Тышкы башкаруу киргизипчи. Ошондо 1,5-2 ай дегенде араң кайра баягынын баарын орду калыбына келтирдик. Мына только программасын гана. Электрондук башкаруу баягы бухгалтерия аркылуу беркенин программасы. А эгерде булар мен шайлоонун убагында айтканымда, анда булар шайлоону бүтүп бизге келип алгыча чейин анда Кумтөр уже өзү эле токтоп калмак да. Аны кайра иштетиш үчүн жок эле дегенде бир 200-300 миллион доллар акча кетип калмак. 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Сентера Голд компаниясын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирет. Соттун бул чечими Кумтөргө убактылуу сырттан башкаруу киргизүүгө негиз болуп берген. 17 майдан тарта Кыргызстан Алтын кенттин башкаруусун өз колуна алды. Бирок ондогон жылдар бою Кумтөрдү иштетип келген канадалык Сентера Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөр али алдыда болчу. Канадалыктар негизги активи Кумтөрдөн ажырап калгандан кийин Кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга кайрылган. Сентера ар дайым эл аралык арбитражды Кыргыз тарапты коркуткан үчүн колдончу да. Бул ар дайым болуп келген. Кыргыз тараптан жана айтып кетпедимби, ар кандай жылдары кандай бир маселе башталса эле сот башталчу, арбитраж, бир нече арбитраждар. Анан Кыргыз тарап сүйлөшүүгө барганда алар токтотуп турчу. Анан кайра аягында жокко чыгарылчу. Биз мынакей Кыргыз тарап мындай бир келишимге келип, өзүнүн талаптарын кайра артка тарткандычы. Ал мисалы 16 жылдар ушундай болгон, ошого чейин ушундай болгон. Бул ар дайым эл аралык арбитраж ошол үчүн колдонулчу. Бул жолу биртке башкача болду. Анткени жетекчилик, өзгөчө президентибиз дагы жок, бул жерде мындай орто жолдон токтогон болбойт. Бул соттордун баарын алдын ала анализделген. Жок, алдыга жылыш керек деген позиция болду. Анан биз юристтер, мамлекеттик кызматкерлер, бүт команда ошол эле позицияда баштан турганбыз да, что орто жолдон эле токтоп калып, мурункудай болуп эле кайра соттон коркуп артка кеткен болбойт. Анткени чындык Кыргыз тарапта деп. Кумтөргө биз тышкы башкаруу киргизгенде эле булар 3 өлкөгө сотко беришти. Өзлөрүндө, Канадада, Торонтодо, анан кийин Нью-Йоркто, анан Англияда, Лондондо. Анан соттошуп, биз баары бир эле ошо бир сот туттук. Анан кийинки сотторубузда эле кыйынчылык жаратып турган убак болчу. Баягы келечеги кандай болот, күмөн санап турганбыз биз. Анан кийин баягы юридикалык жагынан биз утушубуз үчүн булардын коррупция менен иштегендерин, экологияны талкалап салгандарын далилдеш үчүн бир мындай бир салмактуу, оручундуу бир эме керек болчу да бизге, фактылар. Сүйлөшүүлөр менен бүтүрөлү десек макул болушпады. Жок, биз сот менен бүтүрөбүз деп эле дальше баягы соттошуп кете бердик. Анан эмне кылыш керек болчу?
Анан эми азыр айта берсек болот. Анан кийин мен ойлодум дагы, баягы 70 өлчөп бир кес деп коет го, 7 өлчөп бир кес деп. Ойлодум дагы, анан Аскар Акаевичти чакырдым анан. Телефон чалдым. Аскар Акаевич дедим, келиңиз бизге. Десем, жок, мен барсам камап койбойбу, ген прокурор камап коет, анан диги Камчыбек Кыдыршаевич камап коет. Деди, жок, мен дедим, эч кимге каматпайм дедим. Келиңиз деп, анан кийин экинчи жолу сүйлөшкөндө Камчыбек Кыдыршаевичти чакырдым да, анан келиңиз деп, мына деп видео звонокто, мына экөөбүз отурабыз. Эч ким камабайт, сизди келе бериңиз. Кумтөр боюнча эле бизге жардам бериңиз, көрсөтмө берип коюңуз, болду. Анан келип жүрө бересиз деп. Ал өзү Аскар Акаевич өзү деле издөөдө деле жок экен. Иш да козголуптур. Жөн элем келе албай эле ошо 15 жылдан бери жүргөндө, 16 жылдан бери. Анан кийин камабайбы дейт, жок, камабайсыңарбы дейт, жок, камабайбыз, келиңиз. Деп анан келди, 2 август бекен, ошо учуп келди. Резиденциядан кабыл алып, анан сүйлөшүп, ошо кумтөр боюнча эле ушундай 3-4 маселеге жооп берип коюңуз. Баягы какиясы ошону эле жооп берип койсоңуз болду. Деп анан макул болду. Кичине баягы немени сагынган экен, Кыргызстанды келип ыйлады, бир сире ыйлап алды. Мына 16 жыл болуптур, 16 жылдан кийин келип атам деп. Анан кийин болду, эми мындан кийин келип туруңуз, сизге жол ачык деп. Анан ошо менен анан кийин улуттук коопсуздук кызматына алып кетти. Алып барып анан кийин 1-2 күн баягы допросторго жооп берди. Жакшы жооп берди баягы. Президент Садыр Жапаров менен жолуктуңузбу бүгүн? Жолуктум, жолугуп учураштым. Резиденцияга бардыңызбы? Ооба, резиденцияда жолугуп учурашып, ыраазычылыгымды билдирдим, ушундай жол ачып бергениңизге деп. Анан мен ошо Кумтор боюнча болгон билгенимдин баарын айтып берип, республикага бардыгыбыз жардам беришибиз керек. Мына дедик, Аскар Акаевич көрсөтмө берди. Болгонун болгондой айтты. Мына силер коррупция менен иштегенсиңер биякта. Экологияны талкалаганыңарды ал биз жөн эле доказать этебиз, далилдеп беребиз. Деп анан мынакей дегенде керекпи? Бакиевди да алып келебиз да, анын дагы ага дагы бир берчү 5-6 сурообуз бар. Максим дагы бул жерде коррупция менен заниматься эткен. Аралашкан силер менен. Сентера Голд менен, мурункулар менен мынакей турат. Керекпи? Бакиевди да чакырып келебиз. Эми сүйлөшүүлөргө барбасаңар, анда биз Бакиевди да чакырабыз дагы, анан кийин иш козгоп туруп, баарыңарга анан Интерполго жарыялайбыз дедик. Анан эле кол көтөрдү, болду, сүйлөшүүлөргө баралы деди. Сүйлөшүүлөрдү өзүлөрү сунуштагыла дедик. Дубайды сунушташты, Турцияны сунушташты, иши кылып ар кайсакты. Анан акыр аягында айтты, жок, аяктын баары болбойт экен, бизге Женевага келгиле деди. 2021 жылы сентябрь айынын аягында Кумтөр боюнча сүйлөшүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгын коргош үчүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташеев, ошол учурдагы башкы прокурор Курманкул Сулушов, каржы министри болуп турган Акылбек Жапаров, Кумтөрдү башкарып жаткан Теңиз Бөлтүрүк жана Аяз Баетов баштаган юристтер Женева шаарына учуп кетишти. Президент бул сүйлөшүүлөргө түз катышпаганы менен дайыма байланышта болуп турду. Женевага барышыбыз керекпи, барбашыбыз керекпи, кимдер барыш керек, ошонун баардыгынын башында Садыр Кожоевич өзү турган. Бирок түздөн түз мындай сүйлөшүүлөргө ал киши барган жок, биз барып сүйлөшүп келгенбиз. Ошол жердеги ар бирибиз ушунчалык баягы Кумтөрдү мамлекетке алыш үчүн идеологияга суарылганбыз. Бардыгыбыздын башыбызда дагы, колубузда дагы документтерибиз бар эле да. Ошол жерде биз жанагы жолугушуу өткүзгөндө өтө каттуу оор жолугушуулар болду да. Бирок биз аларды мындай не деп коет, ынандыра алдык да. Ынандыра алдык. Бир жагынан берки биз менен барган адамдар аларды мындай документтерди берип, ынандырып сүйлөшүп атса, мындай дипломатиялык тон менен. Ал эми мен ачыктан ачык эле айткам ошол жердечи. Силерди мен камаймын депчи. Силерди камаймын. Бир күн убакыт келет. Мына азыр биз силерди Интерполго беребиз. Андан кийин силердин артыңардан түшүп жүрүп бир күн камаймын силерди. Дегенде алар дагы чочуп кетишкен. Ой, силер эмне деп сүйлөп атасыңар? Антип биз переговор кылбайбыз силер менен депчи. Бирок мен ойлоймун, кийин ойлосом, ошол биздин тактикабыздагы өзүнүн жемишин берди деп ойлоймун да.
условияларын айтыптыр. Мен айттым, жок, бул болбойт. Бизге моул эмелерди кылып берсин. Анан кийин макулбуз деп. Анан баягы видео эмелер менен онлайн сүйлөшүүлөр менен жүрүп анан кайра окончательно ошол Женевага чакырышты. Кайра баягы төртөө барды. Ошол жерден окончательно макул болуп келдик да. Анан кийин 1 жылдын ичинде эле макулдашып, силер жакшы, биз да жакшы. Силер кумтөрдү таштагыла, Сентерадагы биздин кагазыбызды, бир барак кагазда акция деген аты бар. Ошону силерге таштайбыз, болду, анда бири-бирибизге претензиябыз жок болсун деп туруп, анан кумтөрдү 100% алып койдук. Мына бүгүн 4 миллиардка жакын киреше алдык биз Кыргызстан. Канадалык Centera Gold компаниясы менен сүйлөшүүнүн экинчи раунду ошол эле 2021-жылы декабрь айында өтүп, юридикалык маселелерди тактоо 2022 жылдын апрель айына чейин уланды. Урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу 4 апрелде президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасап, Кумтөр алтын кени толугу менен Кыргызстанга өткөнүн жарыялады. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын. Ошентип, Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери ар бир бийликтин баш оорусуна айланып, жарандар үчүн коррупциянын, нааразылыктын булагы болуп калган Кумтөр маселесине чекит коюлду. Мындан 20 жыл мурда эле болчу окуя бүгүн гана жүзөгө ашты. Бул албетте кейиштүү жана өкүнүчтүү. Бирок өткөн ишке өкүнбөйт демекчи, эл журтубузга жараткан Кудайым белек кылган байлыкты уурдагандар, тоногондор тууралуу сөз кылгым келбейт. Мен кыргыз саясатындагы басып өткөн жолумда Кумтөрдүн байлыгы жөнүндө такай айтып келдим. Ал үчүн санаалаштарым, үй бүлөм менен бирге далай кыйынчылыктарды да башымдан өткөрдүм. Бул жерде мен белгилей кетчү негизги маселе, эмне үчүн биздин мурдагы жетекчилерибиз ушу бизге чейин 4 жолу бийлик алмаштыбы, 4 жолу бийлик алмашты да. Ошондо эмне үчүн жаңы келген бийлик ала албайт эле да? Ала албай эле кайра эле Кумтөр менен аралашып кетчү экен. Көрсө, мен ошондо түшүндүм, биз деле келгенде ошол эле бийликтегилерге сунуш кылгандай, бизге деле мындай коррупциялык элементтер менен Кумтөр өзүн сактап калуу үчүн сунуштарын берген. Бул кандай сумма жөнүндө сөз болот? Бул жолдо айтсаңыз, чын айтканда суммага, конкреттүү суммага биз жеткен эмеспиз. Бирок булар сунуш берген. Биз сиздерге ошол кайсыл бир деңгээлде финансылык жактан колдойлу, мына жакында президент болот Садыр Кожоевич, ошого колдойлу, андан сырткары материалдык жактан колдойлу деп ушундай бир ачык айтылбаса дагы чоң суммадагы финансылар айтылган да. Бирок Садыр Кожоевич ошондо бир чечим кабыл алган. Биз ушу Кумтөр менен Кумтөр деп ушуга чейин чоң кыйналдык, Кумтөрдү алабыз деп аракет кылдык. Эми биз кайрадан Кумтөр боюнча коррупцияга берилип кетпейбиз. Биз ушул жерде раз навсегда чечим кабыл алабыз. Кумтөрдү элге өткүзүшүбүз керек, мамлекетке өткүзүшүбүз керек. Бирок бул оор жол болот деп айткан эсимде бар да. 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. Садыр Жапаров Кумтөрдү мамлекетке кайтаруу аракетин алгачкы жолу 2012-жылы депутат болуп турганда жасаган. Анда алардын планы ишке ашпай, Садыр Жапаров кыргыз саясатындагы эң татаал тагдырга туш болуп, өлкөдөн чыгып кетүүгө, кийин абактада отурганга мажбур болду. Ошол эле учурда Кумтөрдүн арты менен элдин ишенимин чогултуп, саясий салмак да топтой алган. Акыры Жапаров 2012-жылдагы планын, ошондон берки элге берген убадасын 2021-жылы президент болуп турганда ишке ашырды.
9 жылдын ичинде почти 9 миллиард доллар ошо четке чыгып кетти десек болот да. Эгер 2012 жылы биз алып койгондо, ошондо биз 21 жылга чейин 9 миллиард четке чыгып кетпейт эле. Мына азыр жылына Кумтөр баягы 1 миллиард доллардын тегерегинде киреше берет. Но эми анын баягы казганга кеткен расходу бар, калган таза кирешеси бизге түшөт баягы. Эгерде сизден 2020 жылга чейин жакынкы 5 жылдыкта Кыргызстан Кумтөрдү кайтарып алат, кыргыз бийлиги деп айтса ишенет белеңиз? Ишенбейт элем. Анткени Кумтөр боюнча 30 жылдан бери канча жолу маселе көтөрүлгөн. Канча жолу көтөрүлгөн. Бирде жолу аягына чыккан жок. Керек болсо кайра артка кеткен. 92-жылы 67% болгон кыргыздарда, кыргыз тарапта. 2003 ал уже андан түшкөн 33кө. Анан айланып анан аягына 26% болуп калган. 2009-2016да аларга уже полный амнистия берилген. Бүт маселелер боюнча бүт кыргыз тарап ар кандай бир доматтарды койсо, ошонун баардыгы амнистия болуп кеткен. Ошондуктан 20-жылы мен албетте ишенбейт элем. Бул тарыхый окуябы? Мен ойлойм, бул тарыхый окуя деп. Анткени юристтер үчүн албетте бул эң чоң мүмкүн юридикалык маселе болчу. А бирок мен ойлойм, башынан эле мүмкүн аны биздин жетекчиликте ар дайым сезип, президентибиз өзгөчө сезип келген. Бул кыргыздар үчүн, кыргыз тарап үчүн, кыргыз мамлекети үчүн мындай орусча айтылат, знаковый момент депчи. Анткени ошого чейин бизде мүмкүн комплекс болуп келген, ушундай иштете алабызбы, биз кыргыз тарап ушундайга негизи ушундай проектти өзү алып кете алабы депчи. А ушудан кийин, ушул окуядан кийин мен ойлойм, мындай чоң амбициялуу уже проекттер ишке ашат экен дегенде көп ишенип калды. Ошондуктан бул тарыхый окуя. Кумтөр 95-тен бери ар бир бийлик келген Кумтөрдү чечебиз деп 2005-та, 2010-да, 2015-та кайра Кумтөрдүн коррупциялык иштерине аралашып кеткен. Кумтөр башталганда, мисалы үчүн 2017-жылы 1 тонна алтын 64 миллион доллар эле. Азыр 1 тонна алтын 119 миллион доллар, экиси кымбаттады да. Азыркы күндө сөздүн түз маанинде айта турган болсок, бул жеке Садыр Жапаровдун президент катары чечкиндүүлүгү. Президент болгонго чейин бул баягы саясий демилге болсо, мындай демилгени депутат кезинде Текебаев да көтөргөн. Биз Кумтөрдү улутташтырышыбыз керек деп мыйзам долбоорунда сунуш кылган. Бирок өкмөт ал доордогу президент колдогон эмес. Садыр Жапаров да колдогон эмес. Ал доордогу өкмөт президент. Бирок өзү эл ишеним көрсөткөндөн кийин сөзүнүн аягына чыкты. Кумтөр азыр толук бойдон Кыргызстандыкы, биздин бюджетке көбүрөөк каражат түшүп жаткандыгы ошол негизинен Кумтөрдөн түшкөн дивидендтер. Анан мен өткөндө бир 2-3 моменттен байкадым сизге, жанагы көлдөн сиз маек бергенде дагы министрлерге, кол алыңызда иштегендерге дагы телефон менен көп байланышып эле түз чалат экенсиз негизи. Ооба, анткени бул жакшы окат да. Мисалы, бул жерден түз эфир кылсаң дагы болот, онлайн. Онлайн кылсаң да болот, мындай тапшырмаларды берсең да болот. Анан кийин мен WhatsApp группага атайлап министрлер менен губернаторларды, министрлерди өзүнчө, губернаторларды өзүнчө, анан акимдерди, айыл өкмөттөргө чейин өзүнчө группаларды түзүп койгом. Анан кээде мындай бир зарыл, анан тез арада бүтүш керек болгон болсо, түздөн түз эле ошо группалардан тапшырмаларды бере берем. Мына могул сага тиешелүү экен, сен аткар, тез арада аткар деп. Тигил сага тиешелүү экен, сен аткар деп эле бардыгына тапшырмаларды ушул жерден түздөн түз бере берем. Анан мунун эң жакшы нерсеси, мисалы, түз эфирде мисалы коопсуз шаарды карап отурсаң болот. Баягы мекемелерди, завод, фабрикаларды түздөн түз карап отурсаң болот. Курулуштарда камера турат да. Канча киши иштеп атат, темпи кандай,
Анан Кумтөрдү мисалы, Кумтөрдө бир 500гө жакын камера бар. Ар бир жерине. Кумтөрдөгүнү ал ачып алып карап отура берсең боло берет. Каерде ким кандай иштеп атат деп түз эфирден онлайн. Алда жазылып турат и немесинде сакталат жесткий дискте. Каалаган убакта ачып көрүп алсаң болот. Мына Кумтөр столуңуздун үстүндө да турат экен, Биякта да турат да Кумтөр. Бул уже жер алдына кирип аткандагыбыз да, жер алдына кирип казып атабыз да, эмелерди неметпейли деп баягы. Мөңгүлөрдү талкалабайлы деп. Анан немесине дагы мына ЗИФ. Бул баягы неме? Хвостохранилище бар го? Баягы хвостохранилище. Ошону алып туруп биз завод салып атабыз да, анын алдында хвостохранилищеде 110 тоннадан ашык алтын жатат. Баягы фабрика, азыркы иштеп аткан фабрика алтынды толук 100% бөлүп ала албайт да. Какой-то части неме менен пульпа менен немеге кетип калат, хвостохранилищеге. Азыр хвостохранилищенин алдында жатат 100 тоннадан ашык. Ошону биз 10-15 жылда алып бүтүшүбүз керек. Ошого фабрика салып атабыз азыр. Бул жагына фабрика салып туруп, баягы баткакты алабыз дагы, переработка кылабыз. Алтынын готовый алтын да, мелкий алтын баягы көзгө көрүнбөгөн. Ошону бөлүп алабыз дагы, хвостохранилищеден калганын кургак кылып туруп алып чыгып таштайбыз. Ал уже коркунуч жаратпайт. Азыркы хвостохранилище коркунуч жаратып турат. Эгерде жырылып кете турган болсо, нарын суусуна барып коет. Ар бир адамдын кыялы болот. Мисалы, кээ бирөө мамлекет башчы болгонду кыялданат экен, кичинекей балдар кээ бирөө. Анан мамлекет башчы эмне жөнүндө кыялданат? Сиз эмне жөнүндө кыялданасыз? Кыялданган, өзүң айткандай кичинекей балдар президент болгонду кыялданат деп биз мурдайым президент болсок минтет элек, тигинтет элек деп кыялданчубуз. Азыр эми кыялыбыз, кыялданганым эми баягы биздин мамлекетибиз биринчи 10-дук мамлекетке кирсе деп кыялданат экенсиң да. Дүйнө жүзүндөгү. Бир 10-дукка, десяткага кирсек деп кыялданат экенсиң. Кудай буйрса 30-35 жылдарга барып бир 50 мамлекеттин ичине кирип калаттырбыз деген үмүтүбүз бар. Бирок кыялданганым ошо 10 мамлекеттин ичине кирип калсак кандай сонун болот эле деп кыялданат экенсиң. Кыялыңыз ишке аштыңдар. Рахмат тагы жас кемайыңызга. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандардын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант берем. Саясаттагы жолуңузду татаал болду деп айтса болобу? Барыңар эле билесиңер, өтө татаал болбоду. Жөн эле татаал эмес, өтө татаал. Түнү менен иштеп, эртең менен анан Рахмонго байланышка чыктым. Барайын сага. Ошол аэропорттон кайрадан кийинип алып туруп, Баткенге учуп кетти. Бул биринчи кагылыш. Анан отургандан кийин Турциядан кийин баягы визит сурадык. Кызуу кандуулукка алдыргандар да болду, кеңешчилер да болду. Азыркыга салыштырсам чачыңызды кичине агаралаптыр да. Кичине маселе көп эле агарап басты. Мен өзүм дагы салыштырамын. Эл түйсүгү түрмөдөн чалык болор экен деп ошону сайын деп атпаймынбы? Ооро.